Төрөкул Айтматов көчөсү түз салынып келе жатып эле эмнегедир бул сарайга жеткенде жол айланып салына баштаган. Анысы аз келгенсип, карапайым калктын бул тараптагы 5-6 үйү дагы бузулганы жатат. Ал эми бул жактагы тургундардын айтымында бул кол тийбес сарайдын ээси таасирдүү бир атка минер. 2 метрде жылып бергиле деп атат. 2 метр жылганда бул забор ичиндеги туалет баары кеткен атат да. Төрөкул Айтматов көчөсү Түгөлбай ата көчөсүнөн баштап Салиева көчөсүнө чейин салынышы керек болчу. Бирок башаламан салынган үйлөрдөн улам курулуш иштери токтоп калган. Эми мэриядан кызматкерлер келип, 6 үйдүн ээлеринен короосун кичирейтүүнү суранышууда. Ылдый карай жол салынып келатып, ошол заборго ошол сарайга келип такалып, ошончо токтоп калды ошо сарайдын айынан. Эми быйыл башкача закон чыгып, кандай болду билбейм, эмнегедир бул катардагы тургундардын үйлөрүнүн заборлорун ары жылдыргыла деп атат да. Алгач бул кол тийгис сарай 3 метр ары жылыш керек эле, мына өзүңүздөр көрүп тургандай жазылып турат. Бирок кайра бул жазуу өчүрүлгөн дагы бул тараптагы үйлөргө жазыла баштаган. Бияқта кетіп тұрды, көрдіңізбі? 1 метр бияққа кетмек. Біз жаққа тимек емес, мейлі 1 метр санатып. Азыр эми бияқ немесі күшті болып кетті, биздикине қол сала баштады, қалғыла деп. Бұл тура емес те, негізі ақиқатшылық қараса болады да. Мындай деле қарап көрсөңүз, жол бияққа кетет негізі. Номер 111 үйдө жашаган Токалиевтердин үй бүлөсү дагы нааразы. Анткени алар күндүзү үйдө жок кезде короосунун алдын бузуп кетишкен. Алар канча акча сунушталбасын үйдү буздурбай тургандыгын жана аягына чейин каршы тураарын айтышты. Тура эмес да, бизге да айтып коюп, ушундай кылабыз десеп. Трактор менен келип эле суубузду трактор менен суу түтүктөрүн бүт талкалап жарып койгон. Азыр канализациябыз да жок. Эмне болгонун билбейбиз, анан сууну өзүбүз алып келип эке улап алдык турбабызды. Ал эми жолдун түз салынышына жолтоо болуп жаткан кампанын ээси менен капиталдык курулуш башкармалыгы 2 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок майнап чыкпай келет. Кампанын ээсинин колунда бардык тиешелүү документтери дагы бар. Анткени сөз болуп жаткан үйлөр 2005-2006 жылдары мыйзамсыз сатылып кеткен. Мындан тышкары короосун кичирейтүүгө каршы болуп жаткан 6 үйдүн 4-өө мыйзамсыз түрдө муниципалдык жерге короосун кеңейтип алганы аныкталды. Bundan buga чейин Төрөкул Айтматов 115 үйүнүн ээси менен сүйлөшкөнбүз. 1,5-2 жылга жакын ошо менен сүйлөшүүлөрдү алып барганбыз, бирок сүйлөшүүлөр биздин эч кандай жыйынтыкка алып келген жок. Ошон үчүн анын аянтын сатып албагандыктан азыр ушундай акыбалга келип калдык. Эгерде шаар тургундары менен мэриянын кызматкерлери бир пикирге келе албай талаша бере турган болушса, анда бул жерге чоң жол эмес, кичине эле жол салууга туура келет. Аяна Байтемирова, Тилек Жуматаев, Ош Бирим жаңылыктары.